Ошо айтат да уурулар менен бирге болсоң, уурдабасаң деле ууру деген атка коносуң да. Жакшы адам, угуп алгыла. Жакшы адам чөйрөсүндө жаман адам, даже ит болсо дагы жакшы болот деп атканы. Мына Кур'ан-ы Каримде "Ва калбухум басил зираихи бил васит" деп бекер айтпайт. Жакшы чөйрөнү тандаш керек экен, жакшы адамдар менен бирге болуш керек экен. Ошо айтат да уурулар менен бирге болсоң, уурдабасаң деле ууру деген атка коносуң да. Туурабы? Ошондуктан угуп алыңыздар, данышмандар, акылы жок, акылы кем, күнөөгө баткан, кара жүрөк, таш боор адамдар менен отурбагыла деген. Али разияллаху анху Амирул Муъминин айткан сөзү бар. Ла тасхабул фажир фа юзайна лака фи'лаху ва явадду аннака мислуху. Мына бузуку күнөөкөрдү менен сен шерик болбо. Ал сага өзүнүн күнөө иштерин кооз кылып көрсөтүп коет сага. Сүндүртүп коет. Не деген бир жерде айткан? Жалису ман тузаккирукумуллаху ру'яту. Ким менен отур дейт. Кимдин көрүүсү Аллахны эстетип турса сага, ошо менен отур. Ва юзуду фи хайрикум нутқуху. Анын сөзү сизге жакшылыкта көбөйтүп берсе, ошондой адам менен отур. Ва қалу айтышкан ияка ва мужарасата шарир. Жаман адамдар менен отурба, акырын кетип кал. Жаман адамдар менен отурба, жаман адам көрүнбө, намости кетип кал. Ассаламу алейкум деп, бол кетип кал. Ал жерге отурба. Аларга келген кесепет